Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoş gelmişler. Kur'an bayan sabahın ulantağız. Elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Cezaluhan Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem bima huwa ahlukum. Ya Fatah, ya Hayy, ya Qayyum, ya Zülcelal ve Ikram. O Allah'ım bizde Kur'an'a erişүүчүлөрдөн kıl, janany menen raşılığına jetip beyişine kirүүчүлөрдөн kıl. Amin. Ya Erhamer Rahimin. O Allah'ım Kur'an sebepti bizge rahim kıl, janany bizge jol körsetүүчү nur, keçirim, rahmat jana şifa kıl. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Cezaluhan Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem bima huwa ahluhu. Elhamdülillah. Bakara suresinin 185. ayatından ulantağız. Estağfirullah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevlana ve ni'mel nasir. Hasbunallahu la ilahe illallah ve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Allah Teala Kur'an'da Bakara suresinin 185. ayatından aytat. Ey müminler! Ilgeri ötken koğumdarga pars kılınganday ele sizlerge de oroso karmоо pars kılındı. Antkeni sizler oroso karmоо menen öz napsingерди жеңесиңер, takvalardan bolosуңар. Sizler Ramazan ayının sanalуу күндөрүндө oroso karmagıla. Eger sizlerдин arаңарда бирөө жарым ооруп калса, же сапарда жүргөн болсо, ал киши ошол калтырган оосу ачык жүргөн орозонун күндөрүн Рамазандан кийин кармап берсин. Ал эми орозо кармоо кудурети, ал кубаты жетпеген, кармаса кыйнала турган адамдар болсо, орозонун ар бир күнү фидия, айып төлөм катарында бир кедейдин курсагын тойгузсун, тамак аш берсин. Кимде ким напил иретинде фидиянын өлчөмүнөн ашыгыраак ашык тамак берсе, же бир кедейден көбүрөөк адамдарга тамак аш берсе, же орозо менен тамак ашты бирге кылса, орозода тутуп тамак ашта берсе, мына ушундай адамдарга сооп сыйлыктар дагы ашыкча өзгөчө болот. Жогоруда айтылган эки абал орозо кармабай коюуга уруксат берилген. Башкача айтканда фидия төлөп орозо кармабай койгондон көрө орозо кармасаңар силерге, эгер орозонун фазилетин билсеңер жакшыраак деп алхамдулилlah Аллах Таалам айтат. Барысын орозобузду дуа тилектерибиздин таат ибадаттарыбыздын баарын Аллахым ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирип өздөр көйүндө кабыл кылып, Аллахым өзү ыраазы болуп өзү ыраазы кылсын. Амин. Я Архамар Рахимин. Estağfirullah. 185. ayatта айтат. Рамазан айы ушундай бир ай. Бул айда Кур'ан Кадыр түн кечесинде Лафул Махфуздан дүйнө асманына түшкөн. Бул Кур'ан адамдарды туура жолго салуучу. Анда адам менен арам ачык баяндалган. Туура акыйкат жол менен туура эмес жалган жол ажыратылып, ачык көрсөтүлүп берилген. Мына ошондуктан силердин кай бириңер Рамазан айына жетсе, орозо тутсун. Ал эми ошол күндөрү ооруп же сапарда жүргөнүңөр болсо, Рамазандан кийин каза кылган ошол күндөрүн кайра толуктап кармап берсин. Алла Таала силерге жеңилдикти ыраа көрөт, кыйынчылыкты, түйшүктү ыраа көрбөйт. Рамазан айында кандайдыр бир себептер менен оосуңарды ачып алган күндөрдү орозодон кийин казасын кармап берүүңөрдү талап кылат. Ошондой эле орозону толук кармап, аны улуктап, эсиңерден чыгарбоону каалайт. Мына ошол себептен дагы ушул ибадатты жасоого силерге хидаят берип жатат. Балким Алланын мындай жакшылыктарына силер шүгүр кылаарсыңар. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, пенделериме карата жасаган менин мамилем жөнүндө эгер пенделерим сенден сурай турган болушса, мээримдүүлүк жана боорукерликте мен пенделериме өтө жакынмын. Алардын дуба кылгандарынын дубасын кабыл кылам. Ошондуктан алар дагы мага болгон ыймандарын бекем кылышсын. Менин чакырыгыма жооп беришсин, өкүмдөрүмдү аткарышсын. Мына ушул нерселерди кылышса,
Алар жакшы адамдар болуп саналышат да туура жолду табышат. Силерге оросонун түндөрүндө аялдарыңар менен кошулуу адал кылынды. Анткени силер бири-бириңерден узак убакыт чогуу болбой кошулбай калууңар кыйын оор нерсе. Себеби дегенде аялдарыңар силер үчүн кийине турган кийимиңер сыяктуу, силер дагы алар үчүн кийине турган кийимдери сыяктуусуңар. Алла Таала силердин абалыңарды билет. Эгер түндөсү кошулууга уруксат берилбегенде, күндүсү кошулуп, өз жаныңарга, напсиңерге кыянат кылмаксыңар. Ошондуктан Алла Таала силерге мээримин төгүп түндөсү кошулууга уруксат берди. Мурунку силер жасаган кыянатчылыкты кечирди. Эми силер оросо түндөрүндө аялдарыңар менен кубанычка бата бергиле, кошула бергиле. Алланын тагдырга жазган перзенттерди талап кылгыла. Оросо түндөрү чыныгы таң супа салып, жалган таңдан ажырап калган ак жип кара жиптен ажыраган мезгилге чейин ичкиле, жегиле. Андан кийин кеч киргенге чейин оросону толук кармагыла. Мечитке этикафта отурган абалыңарда аялдарыңар менен кошулбагыла. Мына ушул силерге Алла тарабынан кайталанып айтылган оросонун өкүмдөрүнүн чектери, эрежелери. Бул чектерге жакындабагыла. Башкача айтканда бул чектерди бузбагыла. Алла Таала өкүмдөрдү ушул баян кылганына окшош буйрук аяттары болсун, же нахи тыюу салган аяттар болсун, же убада же эскертүү аяттар болсун, айтор бардык адамдардын пайдасы үчүн баян кылат. Андыктан ошол чектерди карманууда адамдар Алладан корксо. Ортоңордогу мал мүлктү арам жол менен жебегиле. Өзүңөр арамдыгын билип туруп, бирөөнүн мал мүлкүн арам жол менен алуу үчүн казы башчыларга бир бөлүгүн пара катары бербегиле. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, алар сенден айдын жаңырганын, толгонун, ишкергенин жана анын даанышмандыгы жөнүндө сурашат. Айдын ишкерип толгонуу адамдарга убакытты белгилөө үчүн, намаз убакыттарын билүү үчүн, ажылык убагын белгилөө үчүн, аял затынын идда мезгилин аныктоо үчүн жана башка ушул сыяктуу нерселер үчүн болот дегин. Ажылыктан келгенден кийин же умра кылып келгенден кийин үйүңөргө дарбазадан, эшиктен кирбей, үйдүн артка тарабынан кашадан ашып түшүп киргениңер жакшы иш эмес. Сооптуу жакшы иш такыбалыкта. Үйлөрүңөргө дарбазадан киргиле, Алладан корккула, мына ошондо ийгилик табасыңар. Силерге каршы согушка чыккан капырлар менен Алла жолунда анын ыраазычылыгын издеп салгылашкыла. Салгылашууну силер баштабагыла. Алла Таала аша чаап кеткендерди дос тутпайт. Силер менен салгылашып жаткандарды кайдан жолуктурбагыла, атүгүлү харам мечитинде болсо да өлтүргүлө. Силерди кууп чыгарган шаардан силер да аларды кууп чыккыла. Алардын капырчылыгы силердин өтүрүүңөрдөн жаман. Капырлар менен харам мечитинин айланасында алар салгылашууну баштамайынча силер баштабагыла. Эгер алар согушту баштап жиберишсе, ойлонбостон өлтүрө бергиле. Капырлардын жазасын берүү мына ушундай болот. А эгер капырлар капырчылыктан кайтышса, Алла Таала алардын күнөөлөрүн кечирүүчү жана мээрман. Алла Тааланын дини бекемделип, фитна, бузукулуктун изи калмайынча капырлар менен салгылаша бергиле. Эгер мушриктер капырчылыктан кайтышса, аларга эч кандай кастык көрсөтүлбөйт. Кастык залымдарга карата гана болот. Арам айлар, согушка тыюу салынган айларда
Капырлар силер менен салгылашса, силер дагы аларга каршы тыюу салынган айларда салгылаша бергиле. Урмат арам деп билиште ар бир тарап барабар. Эгер алар капырлар урмат кылбайт экен, силер дагы алардын карама каршысына ошол айларга урмат сыйды таштап салгылашсаңар, башкача айтканда тыюу салынган айларда согуша берсеңер, капырлардан кимиси силерге карата зордук зомбулук көрсөтсө, силер да ошол капырдын кылганына жараша ошондой зордук зомбулук көрсөткүлө. Алла Тааладан корккула. Алла такыбаалар менен бирге экендигин билгиле. Алла Таала такыбааларга жардам берет. Элхамдулиллахи роббил аламин. 195 аяттан угантабыз. Астагфируллах. Эй, дөөлөт ээлери, мал мүлкүңөрдү Алла жолуна сарптагыла. Сараңдык кылып өзүңөрдү өз колуңар менен ойрон кылбагыла. Алланын макулуктарына жакшылык кылгыла. Албетте Алла Таала жакшылык кылгандарды дос тутат. Ажылык менен умраны Алла үчүн толук аткаргыла. Башкача айтканда, бардык өкүмдөрүн, парстарын, сүннөттөрүн, адептерин калыс Алла үчүн гана орундаткыла. Эгер бирөө себептүү тактап айтканда тоскоолдук болуп, же душмандан коркуп, же бирге бара жаткандардан адашып жолдо калып калсаңар, ушундай абалдарда ниеттенген курмандыктарыңарды харамга Меккеге жибересиңер. Курмандык чалынган күнү ихрамдан чыгып адал болосуңар. Атап айтканда, ихрамда тыюу салынган нерселерди аткарууга уруксат аласыңар. Курмандыгыңар союла турган жайга барганга чейин чачтарыңарды алдырбагыла. Эгер силердин кимдир бирөөңөр ихрам абалында ооруп калса, же башына жаракат алып, же башы дарттуу болгондугунан чач алдырууга туура келсе, бул иш үчүн фидия, төлөм, айып төлөйсүңөр. Тактап айтканда, бир кой союп, кедейлерге таркатасыңар. Эгер андай кылууга төлөм төлөөгө кудуретиңер жетпесе, 3 күн орозо кармайсыңар. Ал эми эгер коркунучтан, тоскоолдуктан кутулсаңар, же оорудан айыгып кетсеңер, ажылык мезгилине чейин силердин араңарда ким умра кылган болсо, курмандыкка камдаган малын курманчылык чалына турган жайга алып барып соет. Эгер курмандык таппаса, ошол жерде ажылык күндөрү 3 күн, үйүнө кайтып келгенден кийин 7 күн орозо тутат. Ошону менен орозосу толукталып, баштан аяк 10 күн орозо туткан болот. Бул өкүмдөр Мекке, деги эле Харам мечитинин айланасында тургандардан башка алыстан келген ажыларга тиешелүү. Ажылык эрежелерин, амалдарын туура эмес кылуудан корккула. Алланын азабы канчалык катаал, канчалык азаптуу экендигин билгиле. Ажылык убагы белгилүү айларда болот. Тактап айтканда, Шавал, Зулкаада жана Сулхижжанын баштапкы 10 күнү. Кимде ким ушул айларда ажылык кылууну өзүнө парз кылып алса, анда ихрамды кийгенден кийин аялына кошулса арам болот. Ошондой эле шариятта ажылык жоболоруна караштуу тыюу салынган нерселерди жасоо, бирөө жарым менен талашып тартышуу арам. Кандай гана жакшы иш кылбагыла, жана аны Алла билип турат. Кандай гана жакшы иш кылбагыла, аны Алла билип турат. Ажылык сапарына жол асык камдагыла. Жол асыктын эң жакшысы такыбалык экендигин жакшы билип койгула. Эй акылдуу адамдар, менден гана корккула. Эгер силер ажылык мезгилинде Алла тарабынан ырыскы талап кылсаңар, анын эч кандай зыяны жок. Тагыраак айтканда, ажылык сапарында соода сатып кылсаңар, ошондон пайдаланасыңар. Силерге күнөө болбойт. Арафаттан кайткан мезгилде Аллага талбия айтып, келмек келтирип, аны эстегиле. Машарул Харамга жеткениңерде, атап айтканда, Муздалифа өрөөнүнө барганда, силерге хидаят бергени үчүн Аллага зикир чалгыла. Албетте силер мындан мурун эч нерсени билбеген күнөөкөр адам элеңер.
Андан кийин адамдар кайткан жол менен силер дагы кайтып келгиле. Алладан кечирим сурагыла. Албетте Алла Таала күнөөлөрдү кечирүүчү жана мээрман. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah'ın barız ajıl gumralарын nasip kılıp kabul bolgon ajıl gumralardan kılgan olsun. Amin. Ya Rahman Rahim. Estağfirullah. Ajılık amaldарын atkарып болгондон кийин зикир чалгыла. Ата бабаңарды кандай мактап, алкап эстесиңер, Алланы да ошондой мактап эстегиле. Же андан ашыгыраак эстегиле. Алланы зикир кылгыла. Адамдардын арасында ушундайлар бар. О Кудай, бизге дүйнө байлыгын бул дүйнөдө бер дешет. Мына ошондой адамдарга акыреттин эч нерсеси насип этпейт. Ошондой эле адамдардын арасынан О Кудай, бизге бул дүйнөдө жакшы иштерди жасоого ийгилик бер. Жана акыретте жакшы соопторду насип кыл. Пайгамбардын шапаатын насип кыл. Тозок азабынан сактагын дешет. Бул жаамат адамдар дүйнө жана акырет жакшылыгын талап кылгандар. Булар кылган амалдар үчүн сооп сыйлыкка насипкер болушат. Алла Таала тез эсеп алуучу, эсеп кысап кылуучу зат. Аллаху акбар. Амин. Я Архамар Рахим. Аллахым элхамдулиллах. Айтылган дуа тилектердин баарын кабыл кылып, Аллахым баарыбыз ошолордун катарында кылсын. Астагфируллах. Эй момундар, Алланы эстегиле. Башкача айтканда, курман айт. Айнын Арафа күнү багымдат намазынан кийин баштап айттын 3-чү күнү асыр дигер намазына чейин такбир жана ташрик айткыла. Кимде ким Мадинадан шашылыш түрдө 2 күн тургандан кийин Меккеге жөнөп кетсе, ага эч кандай күнөө болбойт. Ошондой эле кимде ким шашылбастан кечиктирип 3 күндөн кийин гана Мединадан кете турган болсо, буга да эч кандай күнөө болбойт. Тагыраак айтканда, такыбалыгынан ажылыктын башка өкүмдөрүн аткарган болсо, мындай амалдарды жасоого ал ыктыярдуу. Эй момундар, калган өмүрүңөрдүн акыбети үчүн Алладан корккула. Билгиле, ар бириңер Алланын алдына барасыңар, топтолосуңар, жыйналасыңар. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эл арасында ушундай адамдар бар. Анын ширин жана сылык сөздөрү бул жашоо мезгилинде сени таң калтырат. Ар бир сөзүндө жан дилим менен сүйлөп жатам деп Алланы күбө кылат. А бирок чындыгында булар касташкан душмандар. Ошентип сенин алдыңдан чыгып, Мединанын жеке белинде бузуку иштерди жасоого аракет кылып, эгиндерди талкалайт. Мусулмандардын малдарын өлтүрөт. Алла Таала ушундай бузукуларды аябай жаман көрөт. Мындай мунафык, эки жүздүүлөргө Алладан корк, бузукулук кылба деп айтылса, анын наадан түркөй табияты, текеберчилиги, сабатсыз напсиси күнөө ишке, тукуруу аракетин ого бетер күчөтөт. Мындай адамга кыямат күнү тозоктун оту гана жетиштүү болот. Тозок эң жаман жай. Аллахумма аджирни минанар. Астагфируллах. Ошондой эле адамдардын арасында ушундай адамдар бар. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн өз напсилерин тартуу кылышат. Алла Таала пенделерине абдан мээримдүү, жакшы амалдарынын соопторун берет. Эй момундар, баарыңар ислам динине толук киргиле, шайтандын баскан жолу менен жүрбөгүлө. Шайтан силерге чыныгы душман. Эгер ушул ачык айкын төгүнгө чыгара алгыс далилдер менен түшкөн аяттар баяндалгандан кийин дагы шайтандын артынан жүрөт экенсиңер, түз жолдон адашат экенсиңер, билип койгула. Алла Таала ар бир нерсени жеңүүчү, силерге азап берүүгө кыдыреттүү жана даанышман. Бул капырлар эч төгүнгө чыгара алышпайт. Эмне Алланын азабы көлөккө түшүргөн булут сымал баштарына келгенин күтүп жатышабы? Же периштелердин азаптоочу периштелердин келүүсүн күтүп жатышабы? Чындыгында ар кимге кандай жаза берүү Алланын өкмүнө, ыктыярына байланыштуу.
ар бир иш амал Алла тарабынан кайтарылат. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, жөөттөрдөн Алла Таала алардын ата бабаларына канчалаган аят, ачык айкын далилдер, кереметтерди жибергенин сурагын. Алла Таала Азирети Мусага тартуулаган аса таягы сыңар, ошондой эле аптаптуу талаада жүргөн кезинде берген шириндиктер, бөдөнөлөр жана башка көп кереметтер ата кылгандык сымал кимде ким ар бир түшкөн аяттан кийин шүгүр кылбастан Алланын неаматтарын алмаштырса, өзгөртсө, албетте аларга Алла Тааланын азабы катуу. Капырлар алданып аскырылганы үчүн бул жашоо дүйнөсү аларга абдан кооздолуп берилди, чырайлуу көркөм көрсөтүлдү. Бул капырлар ыймандуулардын абалын көрүп шылдыңдашат. Алар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ушул байкуштар менен дүйнөдө жеңүүчү болом дешет. А бирок дал ошол байкуштар Алладан корккондор, такыбалар, кыямат кайым күнү алар тиги капырлардан жогору даражада турушат. Капырлар алардын абалын көрүп аябай бушайман тартышат. Чындыгында Алла Таала кимге кааласа ошого рызкыны эсепсиз берет, анын мартабасын, зоболосун жогору көтөрөт. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Estağfirullah. 213. ayattan Allah Taala Bakara surasında aytат. Адам алейхиссаламдын перзенттери негизи бир жаамат жана бир динде эле. Алардын арасында эч кандай талаш тартыш жок болчу. Ортолорунда келишпексиздик жаралган. Алла Таала аларга пайгамбарларды жиберди. Алар Кудайдын жоомарттыгын сүйүнчүлөгөн жана азабын айтып коркутуучу вазифаны аткарышты. Алла Таала ошол пайгамбарлар менен бирге акыйкатты баяндоочу китептерди түшүрдү. Анын максаты ар бир пайгамбар ошол китеп аркылуу адамдардын арасында пайда болгон кайчылаш пикирлерди, талаш тартыш маселелерди чечип берүү эле. Мейли китеп жаатында болсун, мейли дин жаатында болсун, эч ким талаш тартыш маселени көтөрүп чыкпаган. Талашып тартышты китеп ээлери, жөөттөр менен христиандар баштаган. Аларга кереметтер, далилдер келгенден кийин китептерди бурмалап, алмаштырып жиберишти. Андай келишпестикке бири-бирине болгон ичи тардык, көрө албастык илдеттери себеп болду. Кудай алардын ичинен ыйман келтиргендерине хидаят берди. Талаш тартыш маселенин өкүмдөрүн ачыктап, аныктап берүү үчүн чындыкты жалгандан ажыраткан баяндарды айтты. Ыймандуулар Алланын өкүмү менен акыйкатты билишти. Алла Таала кааласа, ар кимди туура жолго салып коет. Же эмне түшүнүксүз эле, түйшүксүз эле, же эмне түйшүксүз эле, машакатсыз эле жыргал бейишке кирүүнү каалайсыңарбы? Чындыгында силерден мурда өткөн пайгамбарлар жана жакшылык иштерди кылгандардын түйшүк машакаттары силердин башыңарга келген жок. Алар абдан оору кыйынчылыктарга, оору жана ачарчылыкка дуушар болушкан. Атүгүл кээ бир пайгамбарлар ыйман келтирген жолдоштору менен Алла Таала качан жардам берет? Бул балеелерден кутулат бекенбиз дешкен. Алла Таала аларга вахий аян аркылуу күбө болгула жана кыжалат болбогула, силерге Алланын жардамы жакындады деген кабар берген. Сенден даават кылуучулар Кудай жолуна кандай садага бериш керек жана кимге бериш керек деген суроолорду салышат. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, аларга садага мал мүлкүңөрдөн ар бир нерсени Алла жолуна бересиңер. Эң обол ата-энеңерден баштайсыңар. Анан жакын туугандарыңарга, андан кийин жетимдер менен жакырларга, анан жолдо калган мусапырларга бересиңер. Алла Таала силер кылган ар бир жакшы ишиңерди билет дегин. Алхамдулиллах. Эй момундар, силердин табиятыңарга жагымсыз болсо да, силерге
din düşmanдар менен кармашуу парс кылынды. Чечмелей айтканда силер бир нерсени жактырбай жаман көрөсүңөр дейли. Чынында ал нерсе силерге жакшылык алып келет. Ошондой эле силер бир нерсени жактырып жакшы көрөсүңөр. Чынында ал нерсе силерге жамандык, зыян алып келет. Алла Таала силерге кайсы нерседе жакшылык бар экендигин билет. Акыйкатта силер аны билбейсиңер. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сенден харам согушууга тыюу салынган ай мезгилинде согушуу туурасында сурашат. Сен аларга жоопту мындай айт: харам айларда согушуу, жаңдардашуу оор иш, чоң күнөө. Бирок Алланын жолуна түшүүгө тыюу салуу, ислам динине тоскоолдук кылуу, Кудайга капыр болуу, харам мечитинде табап айланууга жол бербөө, Каабанын тургундарын жашаган жайларынан кууп чыгуу, Алланын алдында харам айларда согушуу, жаңдалдашуудан да жаман. Ал мушриктер күч кудуреттери жеткиче силерди диниңерден чыгаруу үчүн кармашат, согушат. Силердин кимиңер динден кайтып муртат болуп ошол абалда өлөт экен, ошондой тайпанын кылган амалдары бул жашоодо эле жоюлуп кетет. Акыретте эч бир соопко ээ болбой тозок ээлеринен болот. Алар тозокто түбөлүк калышат. Кудайга жана пайгамбарга ыйман келтиргендер, дин үчүн мекендерин таштап көчкөндөр, жана Алла жолунда жихад кылгандар, мына ушулар Алланын ырайымын үмүт кылгандар, Кудайдын ырайымына татыктуулар, ылайыктуулар. Алла Таала ошондой пенделердин каталарын кечирүүчү жана мээрман. Аллахым баарыбыз ошондойлордун катарында кылсын. Астагфируллах. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сенден хамыр, арак, шарап ичүү жана кумар ойноо жөнүндө суроо беришет. Сен аларга жооп беретинде бул эки нерсени пайдаланууда адамдар үчүн аябагандай чоң күнөө да, пайда да бар. Мисалы, арак ичкенде тамакты сиңирет, ысытат. Кумар оюнунда жакырларга себептүү ырыскы болот. Адамды берешен кылат, бирок күнөөлөрү пайдасынан көбүрөөк дегин. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Кудай жолуна канча өлчөмдө садака беребиз деп сурашат. Алардын суроосуна жооп, өзүңөрдүн кажет муктаждарыңар менен аял, бала чакаңарга жумшаган каражаттарыңардан ашканын Алла жолуна садака берсеңер болот дегин. Өзүңөрдүн кажет муктажыңар менен аял, бала чакаңарга жумшаган каражаттарыңардан ашканын Алла жолуна садака берсеңер болот дегин. Бул өкүм зекет аяты менен махсун жоюлган. Ошондуктан зекет бергенден кийин канча каражат ашса өз пайдасына жумшоого болот. Ошондуктан экен зекет бергенден кийин канча каражат ашса өз пайдасына жумшоого болот. Мына ушуга окшош аяттардын өкүмдөрүн Алла Таала силерге баян кылып берет. Балким силер ой жүгүртүп көрөсүңөр. Ошондуктан дүйнө жана акырет иштеринде кайсы өкүм амал пайдалуу болсо, ыктыяр кылып аласыңар. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сенден жетимдерден оолак болуу же жетимдерге жакын болуп, алар менен мамиле кылуу туурасында сурашат. Бул аяттын түшүү себеби Кудай жетимдер акысында жетимдин мал мүлкүнө акысына жакын барбагыла, жана жетимдин мал мүлкүн акын жеген, от жеген менен барабар. Ушул сыяктуу аяттарды түшүргөн. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, алардын суроосуна мындай жооп бер: силерге жетимдерге жакын болуп, ал абалдарын жакшыртып, мал мүлктөрүн сактоо алардан узак оолак болуудан жакшыраак. Эгер алар менен бирге болуп калсаңар, дасторконго чакырып, бирге тамак жесеңер,
мээрим төксөңөр натыйжада эң бир улуу соопторго ээ болосуңар. Ошондуктан алар силердин диний бир тууганыңар. Алла Таала жетимдин мал мүлкүнөн акысынан коркпой турган бузукуу адамды да билет. Жетимдин абалын оңдоочу адамды да билет. Алла Таала эгер силерге түйшүк берүүнү жана абалыңарды оорлотууну кааласа ошондой кылат эле. Жетимдерге оор болот эле. Алла Таала ар бир нерсени жеңүүчү жана даанышман. Мушрик көп кудайлуу аялдар менен алар ыйман келтирип мусулман болмоюнча никелешпегиле. Мушрик аял силердин купулуңарга толуп жагымдуу көрүнүп турса дагы, андан мусулман күң аял албетте жакшыраак. Мушрик эркектер ыйман келтирип мусулман болмоюнча аларга мусулман аялдарды күйөөгө бербегиле. Азат эркин мушрик эркек силерге абдан жакшы көрүнүп жагып турса да, андан кул мусулман эркек албетте жакшыраак. Мушриктер силерди тозокко чакырат. Ал эми Алла Таала өз боорукердик жана мээримдүүлүк сыпаты менен силерди бейишке жана кечиримдүүлүккө чакырат. Алла Таала өз аяттарын адамдарга мына ушинтип баян кылат. Алар мындан пайда насаат алышса кана деп Аллах Таалам Куранда Бакара сүрөсүнүн 221-аятында жыйынтыктап туралы айтат. Аллахым баарыбызды билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, ката кемчилигибизди кечирип, орозолорубузду, дуа тилектерибизди кабыл кылсын. Аллахым ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, чексиз соопторун эселеп берип, өз даргөйүндө өзүнүн сүйүктүү Куран ээлеринен кылып, эки дүйнө бактылыгын насип кылсын. Амин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад. Субханака Аллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Амин я архамар рахим. Аллахым ыраазы болуп, ыраазы кылсын. Иншаллах кийинки сабактарда жолугушканча Аллахка аманатпыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун.